Allahu Ekber, Allahu Ekber. Аллахтан өкім келгенде намаз парыз болып, мұсылмандар жашынып оқит топтолып, ай жылдар өтіп кейінки бұйрық келгенде, ошондо бары ачыкка чыкты жол коюп. Азанчы алгач жар салып элди чакырды, ассалат деп кайталап даалай бакырды. Абдулла бин Зайдта кийин түш көрүп, башталды мына азандын сыры ачылды. Сахабат үшін Расулга келип айтканда, пайгамбардагы туура түш деп жатканда, буйрук менен Азирети Билал үйрөндү, айтпай калды ассалат деп жүргөндү. Bir күн эле Абдулла көргөн түш менен кыйкырып Билал намазга баарын чакырды. Абалды билип бул сөздү элдер укканда, Азирети Умар толкунданып бакырды. Аллахка касам, бул түштү мен да көргөнмүн. Ишенди Расул экөөнүн бирдей көргөнүн, кыямат күнгө чейинки жетчү сөздөрдү карачы Кудай ушулар менен бөлгөнүн. Күн сайын элди намазга Билал ойготкон, өзүнүн оюн азанга кошуп окшоткон, багымдат үчүн пайгамбарга сунуштап, уйкудан намаз жакшы деп өзү сөз кошкон. Ушундан эркек азанды айта баштады, уруксат болбой аялдар муну айтпады. Кандай гана бактылуу учур ошол кез, ал кезде жерди ыймандын нуру каптады. Чакырык сөздү айтууну баары самаган, эсебиң жетпейт ар күнү муну санасаң, бир койчунун талаада айткан азаны айылдан ашып асманга жетет карасаң. Шамалдай болуп ааламды кезип учкан үн, дүйнөдө тынбай ар мүнөт сайын чыккан үн, керемет сырды бир гана Аллах билүүчү, космосчу дагы асманда алгач уккан үн. Ар кандай шартта мусулман болду адамдар, айтылыш менен аршкача жеткен азан бар. Булардын баарын укса да көрүп турса да, ишенбейт экен жүрөгү каткан жамандар. Караңгы түндөн жаркырап турган күн жакшы, мечитке кел деп 5 убак чыккан үн жакшы, аюудай күчтүү бейнамаз жүрген эркектен сатылып кеткен ыйманы бекем күн жакшы. Намазга тур деп жараткан бизге жалынбайт, бузулган элди пайгамбар дагы сагынбайт. Бактылуумун дегендер кулак салгыла, бактысыз үйдө азандын үнү жаңырбайт. Карасам элди арада бир да тентек жок. Өлөбүз бир күн дүйнөгө кайтып келмек жок. Уулдун саны атадан 6 болсо да, азандын үнү чыкпаган үйдө эркек жок. Уулдун саны 10 эмес 15 болсо да, азандын үнү чыкпаган үйдө эркек жок.